бүгүн Кыргызстанда мен башка жерде билем, кимден сурабаңыз ыймандуумун дейт. Эми орусча келтиргенде балким я верующий, неверующий деп бөлүнүшү мүмкүн. Бирок кыргызчасында ыйман деген маселени көтөргөндө бардык өзүн ыймандуумун дейт. Сиз Кудайга ишенбейсиз го десең, ну и что? Зато мен ыймандуумун дейт. Вы же неверующий десең, ну и что? Я верующий, неверующий деген сөз да, мындай айтканда. Бул алогизм. Эми ошондуктан биз бүгүн ыйман деген маселени чечишибиз керек. Анткени буга чейинки көптөгөн педагогикалык эмгектерди мен көрдүм, көптөгөн илимий эмгектерде да, философиялык негиздеги илимий эмгектерде, рефераттарда да ыйман деген нерсенин ордун туура эмес коюп келишет. Мен көбүнөн сурайм, мисалы үчүн айтат, биз ыймандуу муунду тарбиялашыбыз керек дейт. Мен айтам, ыймандуу муун дегениңер эмне? Ыйман дегениңер эмне? Мен ал жакшы, адептүү, мындай бир тарбия көргөн муун дейт. Бу жерде винегрет болуп кетти. Кызылчасы, жумурткасы, капустасы бүт аралашып винегрет болуп кетти. Демек, биз биринчи ыйман деген нерсени чечишибиз керек экен. Ыйман деген сөз арабтын тилинен алганда ишеним. Көздү көрбөй туруп, далил талап кылбай туруп ишеним. Мына ушуну ыйман дейт. Ислам мына ушул көзү көрбөй туруп бир нерсени, көзү көрбөй туруп, жана ага далил талап кылбай туруп ишенүүнү ислам тартиптеп койду. 6 же 7 нерсе, кээ бир алымдар 7 дейт, негизинен 6 деп айтсак болот. 6 нерсеге ишенүүнү ыйман деп айтат. Ишенген адамды ыймандуу деп айтат исламда. Биринчиси Кудайга ишенүү, Аллахка ишенүү. Аллахка ыйман келтирүү. Экинчиси пайгамбарларына, периштелерине, китептерине, акыретке, кайра тирилүүгө. Жана жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан гана боло турган тагдырга ишенүү. Мына ушул 6 нерсе бириксе ыймандуу деп айтылат. Эгерде мынагу мисалы Аллахка ишенүү деген өзү дагы бөлүнүп кетет. Таухидул рубубия, таухидул улухия, асмаул хусна болуп бөлүнүп кетет. Мына ушулардын бөлүнгөнү дагы өзүнчө система. Таухидул рубубия деген эмне ал? Алда мындай бөлүктөрдөн турат. Ошентип улам бөлүн иерархия маселе ушундай бөлүнгөндө да ошонун 1000-ден 1-чи даражасында бир эле мындай нерсеге күмөн келтирүү, жыйынтыгында келтирүү Аллахка ишенүү деген толук болбой калат экен. Эгер Аллахка ишенүү деген толук болбоду, демек ыйман толук болбойт. Мына ушул маселеде, ыйман деген маселеде биз карашыбыз керек. Ыймандуу деген сөздү айтуудан мурда бул Аллахка ишенүү, анын пайгамбарларына ишенүү, анын периштелерине ишенүү, анын китептерине ишенүү, акыретке ишенүү, Аллахтын алдына эсеп кысап сотко барарына ишенүү, тозокко ишенүү, бейишке ишенүү, же тозокко ишенип бейишке ишенбейби? Же бейишти өзү каалаган сүрөттө тартып алганбы? Же тозокту Сатурнда болот деп ойлоп алганбы? Жана тагдыр маселеси дагы Аллах субханаху ва таала чечкендейби? Жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан дейби, же жакшылыгы кошуна менден, жамандыгы кошунадан деп билеби? Мына ошол нерселер толук Аллах субханаху ва таала буйргандай, пайгамбары чечип бергендей чечилсе гана ыймандуу деп эсептелет. Демек биз бирөөнү ыймандуу дейт ошо нерсени карашыбыз керек. Ушундайбы? Демек бул ыймандуу. Эгерде бир эле жеринде бир нерсе туура эмес чечилген болсо, биз тагыраагын өзүбүз карайлы. Эгер биздин өзүбүздө кайсыдыр бир жерибизде бир нерсе ушундай туура эмес чечилген болсо, биз өзүбүздү ыймандуу деп эсептебешибиз керек. Ошону ордун табышыбыз керек. Шубканы, шек саноону жоготушубуз керек. Анткени шек саноо өзү тыюу салынган нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: акыйкат анык, батыл да анык. Ортосунда шек саноо болот, жана бул арам. Шек саноону биз жоготушубуз керек. Демек, ыйман маселеси ушундай. Дагы бир жолу кайталайлы. Ал Аллахка ишенүү, анын пайгамбарларына ишенүү, китептерине ишенүү, периштелерине ишенүү, акыретке ишенүү жана жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан боло турган тагдырга ишенүү. Аллахка ишенүүнү кыскача айтканда бул Аллахты жалгыз Раббы деп билүү. Аллах жалгыз Раббы. Менин андан башка мен баш ийбейм. Аны Раббым деп билем. Эгем жана кожоюнум деп билем. Мунун ичинде өзүнүн сыпаттары кеткен. Менин эгем жана кожоюнумдун сыпаттары кеткен. Ал ырыскы берүүчү, ал күзөтүүчү, ал багуучу, камтуучу, кароочу деген сыпаттары кеткен. Ар бир сыпаты да өзүнчө түшүндүрүлөт. Жана экинчиси, мен жалгыз ошо Раббыма гана сыйынышым керек. Ал жалгыз гана илах болуш керек. Башка нерселерге кошулуп сыйынбайм. Жекелик мааниде айтканда, тумарыма да сыйынбайм, тумардан үмүт кылбайм, жиндерден үмүт кылбайм, периштелерден үмүт кылбайм, пайгамбар олуялардан үмүт кылбайм. Аларга сыйынбайм, аларга моюн сунбайм, аларга моюн сунулат эгерде
ошо олуялар, такыбалар, жолбашчылар мойын сунулат, пайгамбарлар сунулат. Эгер алар Аллах субхану ва тааланын буйругун аткарышса, ошону гана айтып атты. Өздөрүнүкүнө мойын сунулбайт. Мен Аллах субхану ва таалага гана мойын сунам. Ага гана сажда кылам, ага гана ибадат кылам. Ислам дини ибадат деп 24 сааттык жашоону айтат. Башка диндерде ибадат деп күнүмдүк турмуштан өзүнчө бир убакытты бөлүп алып чиркөөдө же болбосо атайын ибадат кылына турган жайлардагы кылына турган ритуалдарды, марасимдерди ибадат деп айтат. Башка диндерде биз 24 сааттык жашоону, эгерде биз түшүккө Аллах Таала буйргандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй жата турган болсок ибадат. Биздин уйкубузда ибадат, магарам ошол ибадат ниетинде боло турган болсо, жана ибадат усулунда кылынса. Тамак жейиш ибадат. Аялыңыз менен болгон секс да ибадат. Эмнеге десе, эгерде ал дагы Аллах ыраазылыгы деген ниетте жана пайгамбары көрсөткөн эрежеде боло турган болсо, шарият уруксат берген эрежеде боло турган болсо, ал да ибадатка кирет, соо алынат. Демек, 24 сааттык жашоо ибадат жалгыз гана Аллах субхану ва таала үчүн болот. Башка нерсе үчүн болбойт. Мына ушу эки нерсе Аллах субхану ва таалага ишенүү деп айтылат. Ясмаул хусна деген бар, Аллах Тааланын ат сыпаттары. 99 ат сыпатынын өз орду менен кароо. Пайгамбарларына ишенүү деген нерсе, пайгамбарлар бул Аллах субхану ва таала тарбиялаган өзгөчө зат адамдар, алардын өзгөчө өмүр таржымалы бар. Алардын миссиясы Аллахтын барлыгын жана жалгыздыгын адамдарга жеткирүү, анын дин шариятын жеткирүү адамдарды зулумдуктан чыгаруу миссиялары. Алар жалган айтпайт. Алар акыретти анык билгендер. Кээ бирлер менен Аллах субхану ва таала ачык сүйлөшкөн болсо, кээ бирлерине парда сыртында, кээ бирлерине Аллах субхану ва таала бир эле аятты берген болсо, кээ бирлерине мүкәммәл динди берди. Бирок пайгамбарлар бардыгы бир туулган. Жана алардын эң акыркысы биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам. Ondan keyin пайгамбар болбойт. Иса алейхиссалам пайгамбар, Муса алейхиссалам пайгамбар. Аллах субхану ва таала мен дүйнө жүзүндө пайгамбар жибербеген эл жок деди. Демек ар бир элдин өзүнүн пайгамбары бар. Бирок бизге берилген динде 25 гана пайгамбардын аты зикир кылынат жана 25 гана пайгамбардын рисаласы биздин жашообузга негиз. Аллах субхану ва таала ушундай деп чечти. 25 гана пайгамбардын жашоосунан алынган эрежелер кыяматка чейинки жашоого негиз боло алат. Үчүнчү категория периштелер. Аллах субхану ва таала жараткан периштелер бул нурдан жаралган заттар, булардын жынысы болбойт, булардын нафсиси болбойт. Булардын аткарган өзүнө жараша миссиялары бар. Кээ бир периштелер өзгөчө миссияларды аткарат. Аллах субхану ва тааланын аршларын көтөргөн периштелер бар. Аллах субхану ва тааланын буйругун кынтыксыз аткаруучу периштелер, мисалы үчүн айтайлы, Микаил, Жибрил, Азраил. Мына ушул периштелер өздөрүнүн миссиясы анык айтылган периштелер. Ошондой эле кээ бир риваяттарда адамдардын денесин тейлеп турган периштелер бар дейт. Жандын ар бир тамчысын алып чыгып турган периштелер бар дейт. Булар периштелерге ишенүү бизге ушу имандын бири. Кийинкиси китептерине ишенүү. Аллах субхану ва таала адамзатты башкарууда дайым мына ушул китептер менен башкарып турган. То есть китепсиз да келген пайгамбарлар бар, набилер бар, кабарап келүүчүлөр бар, расулдар бар. Бирок китеп берилгендери да бар. Булар китеп мына ушул диндин жыйынтыгы. Ошондой концентрацияланган жыйынтыгы. Кээ бир пайгамбарларга китеп сүрөтүндө берилсе, кээ бир пайгамбарларга вахий сүрөтүндө берилип, көзөткөндөн кийин китеп болуп топтолгон. Ошондой эле акырет, кайра тирилүү маселелери мына ушулардын бардыгы толук чечилгенде гана биз ал адамды өзүбүздү тагыраак айтканда ыймандуу болуп турмун. Мен ыйманым эми толук деп өзүбүз эсептейбиз. Анан бул ыйманыбыздын бышыктыгы, бекемдиги биз ошого жараша амал кылуубуз менен сыналат. Эгерде ыйманыбыз теориялык жактан бышык болгону менен амалыбыз али алсызды ашып турган болсо, амалга өтө элек болсок, аны да биз ыйман толук деп айта албайбыз. Демек, ыйман биздин ушу эрежени күбөлүк берип, ооба ушундай, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah, жүрөгүбүз менен буга ишенүү жана ошого жараша амал кылуу. Ыйман мына ушундай чечилет.